Азыркы тапта Түштүк регионунун туугандар Ош шаарына, Жалал Абад жана Баткен областарына сапаттуу терезелер менен кызмат өтүп жаткан Айнегистан компаниясынын Оштогу кеңсесине келдик. Ассаламу алейкум, жалпы мусулман бир туугандар, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн мен силерге мына ушул офистин кеңсенин дарегин жакшылап айтайын. Биз турган көчө Исхак Разакова көчөсү туугандар. Мына ушул тушта Семетей кинотеатрын эске аласыздар. Исхак Разакова 9А дарегине кирип келесиздер туугандар. Бул тараптан Кудайберди тараптан, Кара Суу тараптан да келсеңиздер болот. Бул жактан Ошский район, Араванский, Келечек келсеңиздер болот туугандар. Жүрүңүздөр, 100 метр жүрөсүздөр, 100 метрден кийин оң тарапка Айнегистан компаниясы сиздерди тосуп алат. Мына ушинтип биз Айнегистан компаниясынын туугандар Оштогу кеңсесине, мына жатканда офисине келип калдык. Азыр бул жерде жаш жигит бизди тосуп алды. Ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Жакшысыздарбы? Жакшы. Бир катардан эми бизге азыр маалымат бер. Мына петилчканы сага сунайын. Иш кандай болуп атат? Иш жакшы болуп атат. Азыр сезон убакыты. Ошол Ош боюнча азыр иштеп атканыбызга 3 жылдан жүзү болуп атат. Ошол жерлерге пластик терезелерди орнотуп, мындан тышкары ушул стеклолорду да коюп орнотуп берип атабыз. Ушул айнек темасына кандай эмелер болсун, маселе болсун, бардыгын орнотуп чечебиз. Туугандар. Мына ушул кеңсебиз. Кеңсе офиске кирели. Ооба. Ушул жигитке байланыша бересиздер туугандар. Жүрүңүздөр. Ушул жерде клиенттер ушул жерде тейлеп, ушул жерде маалымат берип кетсиздер да. Ооба. Бул биздин офис болот. Ушул жерде клиенттер келет. Клиенттерде ушул жерде заказдарды кабыл алып, ушул жерде эсептеп берип, договорду ушул жерде түзөбүз. Жакшы. Бул жакта негизинен пластик айнек эшиктер жасалат. Мындан тышкары бул жакта карасаңыздар, стеклонун түрлөрү дагы бар бул жерде. Айнектин, Ооба, айнектин түрлөрү да бар. Мисалы, мына матовый рифленый стеклолор, булар душтарга коюлат. Мыналар душтарга? Ооба, душтарга коюла турган стеклолор бар. Мындан тышкары ошол үйлөргө көпчүлүк айтышат да, маселен көчө жактан үйдүн ичи көрүнбөсүн десе, ошол стекло жөнөкөйдөн тартып, ошол мульти, солнцезащитный стеклолор бар. Бул биздин офис. Офисте мындан тышкары дагы ушул ар бир клиенттин өзүнүн табитине жараша, өзүнүн каалоосуна жараша ушул пластиктин түрлөрү менен бар да. Бул пластик болсо Россиядан. Россияныкы? Ооба, Россияныкы, Брусбокс деген фирманыкы бул. Брусбокс Россия боюнча топ 3кө кирген профиль бул. Анан булардан маселен 3 камерадан 6 камерага чейин бар. 6 камерага чейин бар. Анан булардын көпчүлүктү азыр мунун сценасы, баасы кызыктырат десем болот. Бизде мындай эсептелгенде, эгерде терезенин бөлүнүштөрү, ачылыштары көбөйсө, анда акчасы да көбөйүп кете берет. Расходун эсептейт да. Эң башталышы примерно бир $70 башталат. $70 бир $140–130 чейин болот. Жакшы. Анан мындайча айтканда, бул жерде терезени кармай турган, мына ушул темир да? Темир, ооба. Жакшы. Ушул темир терезени кармай турган. Ортосуна салынат экен да туугандар. Бул 1-2 калыңдыкта темирлер салынат. Себептен бизде аябай эле Кыргызстан погодасында жайына күн аябай ысык болот. Көпчүлүктүкү терезе коюлгандан кийин ийилип кетет, баш болот да. Анан уже ачылып жапканда проблема боло баштайт да. Түшүнүктүү. Анан мындан тышкары биз бир эле пластик эмес, алюминдер да бар. Алюминдер көпчүлүк учурда бул магазиндерге, торговый центрлерге, кафелерге коюп берип атабыз. Бул алюмин болсо ушул эшиктери, айнектери бар жок, ооба. Бул Казакстандыкы. Казакстан. Хофман деген фирманыкы. Ал эми пластик болсо Брусбокс деген фирманыкы. Ошол Брусбокстон маселен подоконниктерге чейин бул жакта бар. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде ушул пластик эшиктер, бул пластик эшиктер, бул цветной эшиктер маселен. Темный, Ооба, бул серый цветти. Ал эми мына болсо бул коричневый. Ушулай эшиктерге чейин коюп беребиз. Муну азыркы учурда ушул главный ходдорго чейин коюп атышат. Офистер деген, чайканаларды гана. Чайканалар. Мындан тышкары дагы ушул частный клиенттер деле койдуруп атышат үйлөрүнөчү. Жакшы. Анан бул жакта болсо ушул фурнитуралар, маселен ушул пластик айнек эшикке тиешелүү болгон бардык фурнитуралар бар. Жакшы. Эми бул жактан сиздерге стеклонун түрлөрүн көрсөтөлү. Сырттан, Сырттан, айнектин түрлөрүн көрсөтөлү. Стеклонун түрлөрүн көрсөтөлү туугандар. Урматтуу көрүүчүлөр, терезени койдурганда мына ушул көпчүлүк нерсени эске алыш керек. Мына ушул Айнегистан компаниясы терезени койгондо бар жок туугандар кычык бучуктардан бери жабып, иштин майын чыгарат экен.
Анда көрсөтүп бериң, түшүндүрүп. Бул атайын образецке коюлган терезелерчи. Бул жерде пластиктен маселен мына сырты коричневый, ичи ак. Булар дубмани менен, андан кийин бул алюминден да коюп койгонбуз, образец катары. Эми мындан тышкары пластиктин да серый цветинен койгонбуз. Эми биздин погода боюнча мына пена берилгенде 1 жыл, 1,5 жылда пена өзүнүн күчүн жоготот. Натыйжада бурчтарынан шамал суук кире баштайт да. Бул атайын стилден защитный клей болот, герметик, башкача айтканда. Ушул герметик сыртынан коюлат. Мындан тышкары жай мезгили келди азыр. Жай мезгили келгенден кийин баягы чымын-чирке аябай көп болот бизде. Ооба. Чиркелер чыгат деңиз, атайын бул москитный сеткаларга чейин коюп орнотуп беребиз. Жакшы. Чымын чиркелер үйгө кирбейт тугандар. Светти кечинде жандырып дагы кенен отура берсе болот деңиз, Мындан тышкары биз бул күнгө чейин 418 жерге терезе орноттук. 418 жер, офис, үй, Аралаш. Бул жагы Лейлектен баштап Таласка чейин. Азыр Таласка 3-чү ирет барып атабыз, тагырага. 3-чү ирет мына азыр мына жүккө жүктөлүп кетет да машинага. Ушул заказ Таласка барып атат азыр. Жакшы. Жүрүңүздөр анда биз цехке кирип, азыр иш кандай болуп атат ушул жагына тааныштырайлы. Мына ушул жүккө азыркы тапта терезелер Таласка кетип атат экен, Бул үйгө экен же, эмне экен? Үйгө. Бул 2 этаж үйгө, клиенттин. 2 этаж үйгө экен, тоондар 2. Бул сырты коричневый, ичи ак. Ичи ак цветтен койдуруп атат. Жакшы. Бул клиент өзү дагы бизде сос тармактардан көрүп туруп эле, өзү мындай келбей туруп эле бизге заказ кылышты. Бүгүн балдар жүктөп ушул машина менен жеткиришип, эртең орнотушуп бүтүшөт, Кудай буйрса. Мисалы үйдүн айнектин терезесин өлчөш үчүн сиздер барып келесиздерби же ал жактан өлчөп бизден береби? Жок, мындай. Алыскы региондордун, маселен Талас сыяктуу аймактардан өздөрү өлчөп жиберишет. Биз өзүбүз жасала турган размерде кыскартып, жасап орнотуп беребиз. Ал эми мынау негизи Жалал Абад бул жагы Баткенге чейин барып өзүбүз өлчөп, анан установка кылып беребиз. Түшүнүктүү. Анда ишке кирейли, Бул жакты көрүп чыгабыз тугандар, жүрүңүздөр. Бул жак биздин ишкана. Ушул жерде пластик терезелер жасалат. Жакшы. Бул жакта болсо пластик, ал эми бул жакта болсо стекло жасалат. Бул жакта айнектер экен, Айнектер. Бул жакта ушул пластиктер кесилип, ичине темирлер салынып, катырылып, ушул жерден даяр болуп чыгат экен да, терезеге. Азыр бул жерде ушул иш жүрүп атат. Тагыраак айтканда, пластик терезелер жасалып атат. Жакшы. Эми өзүңүздөр көргөндөй бул сырты коричневый, ичи ак. Сырты коричневый экен. Мына көрүңүздөр, жакында. Сырты коричневый, ичи ак. Мына ичи ак көрүңүздөр. Анан мына ичине салына турган темирлер ар бирге салынат. Бир экили калыңдап. Ушундай болуп салынат. Мындай болуп салынат тугандар. Бир экили калыңда ичине салынган бардыгы. Анан бизде бардык технология каралган. Ушул айнек кандай болуп жасалыш керек деген нерсеге жооп берет. Маселен өзүңүздөр көргөндөй, мына пиладагы сенсорный размерлер жазып койсо, тиги өзү регулировка болуп кесип берет. Ичине бул жерде ичине темирлер салынат. Темирлер катырылат экен, ушул жерде катырылат. Ал эми бул станоктор болсо ушул жана уручкалардын месталарын даярдап, темирлер. Мындан тышкары бул станок болсо үтүп деп коет. Башкача айтканда жана бурчтарын, ыстыктарын бирдей чыгарыш үчүн. Кырлуу кылып, кырлуу кылыш үчүн ушул станок коюлат, Негизинен ушул жерде жасалат. Ушул жерде жүрөт иш. Нарагында айнектерди көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Арттан эле. Бул жакта тугандар, баягы күндү ысыкты өткөрбөгөн, кышында көпчүлүк терезе коюлгандан кийин стеклосы тердеп буланып кетет да. Бул мындай. Кандай болот ал? Эмнеден? Кайсыдан, ушуданбы? Бул ичине атайын порошок салынат булардын. Муну көп жерде колдо упаковка кылат. Колдо упаковка болсо, жакшы толбосо бул терде булана берет. Бизде муну атайын станок өзү салып толтуруп берет. Толтуруп берет. Ичине? Ичин толтуруп берет. Мындан тышкары бул жакта айнектердин кесилиши дагы, ошо размерлерди алышы дагы бул колдо эмес, через компьютер болот. Өзүңүздөр көргөндөй, муну через компьютерге задание бергенде, тиги астындагы робот өзү жүктөп берет. Көрдүңүздөрбү, азыр жүктөп атат стеклону. Мына ушул аппарат менен бар жогун кесип, наркы аппарат тугандар жүктөп буга даярдап берет экен да. Жакшы. Мындан тышкары бул кесип чыгарып бергенден кийин ар бир терезе ар кандай абалда болот да. Көпчүлүгү чаң болот, кир болот. Кесилгенден кийин мында мыламойка. Жууйт бул жерде. Жууйт. Азыр көрүп атасыздар, була жууп атат.
жууп бизге бул жака таптаза кылып чыгарып берет стеклонучу. Стеклону чыгарып берет ушул жерге. Эгерде бул таза жуубай же чыйыктары ары берилер болсо кайра салабыз, кайра жуабыз. Полировка кылат экен да, мындай айтканда. Тазалайт. Бул жак эмне? Так, бул жерде жуулгандан кийин мына спейсер бар. Бул биринчи катары өзү кетет. Бул жака өзү кетет. Экинчи катарга жана биз тердетпейт деп эме кылып атпайбызбы? Ошол коюлат. Коюлат экен. Спейсер коюлат. Тердебей, чаң кирбей тургандар мына ушул нерсе коюлду же кетти. Бул ütүк. Ütүкпү? Ütүк. Бая эки стеклону бири-бириге ütүктөп берет. Жабыштырып, бекем ütүктөн. Жабыштырып бергенден кийин бул жерде атайын өзүнүн килейи болот. Бостук деген гермет килей болот. Ушул килейди. Килей тугандар бул жерде. Ушу килей менен өзүңүздөр көргөндөй бул жерде ошол килейлерди сүртүп. Мына ушул эң важный ушул да. Эң четин, эң эмеси ушул. Четин герметик деген тугандар. Герметикке өтө маани бериш керек. Азыр мына герметикке берет. Жакынырактан көрсөңүздөр дагы болот тугандар. Биз бул жерде бир гана өзүбүз гана жасабастан, башка клиенттердин да ушундай стеклолорун жасап орнотуп бере беребиз. Анан бардык өзүңүздөр көргөндөй сыртта бардык түрү каралган. Көк светтен, коричневый свет. Ар бир клиенттин өзүнүн каалоосуна жараша полный коюп беребиз. Мына көрүп атасыздар. Мына көрүңүз. Буйлуп атат герметик. Мына ушуга бекем жакшылап маани бериш керек нарактан. Ана бул эмне беле бул? Ошо менен сыгып куюп атат, бул атайын ушул герметиктин эмеси, аппараты. Ушул стандарт кылып өзү сүйкөп берет герметиктерди. Түшүнүктүү. Мына герметик жагын караңыздар. Бар жогу тегиз болгон да, капкара болуп тургандар. А эгер колдо кылынган болсо кандай болмок, Колдо болуп калса, бул тердеп буулана берет. Чаң дагы кирет, Эми бул жака жүрмөйт. Буяка жүрөйлү. Тугандар. Бул жак уже бүткөнүбү? Бул готовый болгон. Маселен муну. Бул даяр размерлер. Мына тугандар, уже бул герметик азыр кылынып бүтүп, кургапты да. Катып калат экен кадимкидей эле, Кадимкидей эле. Ушундай пирамидаларга ушундай тизилет. Тизилгенден кийин бул жакта доставка болот өзүбүздүн машиналар менен. Шаар ичинде полный жеткирүү акысыз каралган. Ош шаарынын ичинде региондор, райондорго кошуп калат, километрине жараша ал кошулуп калат. Болгону эле ал жакта бензин пулу же солярка пулун коюп беришет, же төлөп беришет. Жакшы. Негизинен ушундай. Жакшы. Туугандар, анда кеттик. Мына ушундай унаалар менен жакшы, сапаттуу жетет туугандар. Айнегиңиздер дагы сынбайт, мына ол жерлерге дагы өтө маани берип, бар жогун жумшак кылып жасаган ушул нерселер менен барат туугандар. Бекем. Көрдүңүздөр туруштарын. Көпчүлүк учурда клиенттер өзү алып кеткенде көпчүлүк учурда сынып калат да терезелерчи. Биз эгер өзүбүз жеткирип берсек, бизде сынып калса, башка болсо, бизде жоопкерчилик каралган. Биз башынан жасап беребиз ал нерсени. Кыскача айтканда, айнегисинде иш процесси ушундай жүрөт бизде. Анда туугандар, экрандарга, номерларга чалып, мына ушул Айнегистан компаниясына чалып, каалаган айнектерди тандап, терезелерди, эшиктерди мына ушул жигитке байланышып заказ берсеңиздер болот. Кызматтасыздар? Албетте кызматтабыз. Ар бир коюлган терезелерге 5 жылдык кепилдиги менен гарантия беребиз. Сапаттуу кылып бүтүрүп беребиз бардыгынчы. Бизде эч кандай алдоо же башка маселе деген жок. Рассрочка дагы бар тууган. Рассрочка дагы бар. Байланышабыз.